Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. 7 октябрга алынган күндөмө маалыматтык программасынан толукталган кечки чыгарылыш менен таанышып алыңыздар. Аны менен түз эфирде мен Кундуз Кенжебаева болом. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Россияда иштегене кетип жаткан кыргызстандыктарга ал өлкөдөгү жаңы эрежелери туурасында эскертти. Алдыда кыштын босогосу, Жалал Абадда үйү жылуулук түйүнүнө туташпаган тургундар көйгөйлөрүн айтып чыгышты. Баткенде 54 жыл мурда Ашар ыкмасында курулган. Ушул кезге чейин бир да жолу оңдоп түзөөдөн өтпөгөн эски мектептин жаңы имараты курула баштады. Бүгүн 7 октябрда президент Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Алар Кыргыз-Орус 2 жана көп тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, интеграциялык бирикмелердин алкагындагы өз ара аракеттенүүсүн талкуулашты. Жапаров Путинди 70 жылдык мааракеси менен куттуктап, ага чың ден соолук, бакубатчылык жана жооптуу мамлекеттик ишмердигинде мындан арыда ийгиликтерди каалады. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар түбөлүк союздаш жана стратегиялык өнөктөш катары эки тараптуу мамилелерди жаңы деңгээлге чыгарууга даярдыгын белгилешти. Владимир Путиндин 70 жылдык мааракесине Жапаров катышкан жок, анын куттуктоосун жеткирүү үчүн мамлекеттик катчы Суенбек Касманбетов жөнөтүлгөн. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Россияга иштегене кетип жаткан кыргызстандыктарга ал өлкөдөгү жаңы эрежелер туурасында эскертти. Былтыркы жылдын соңунда Россияда федералдык 2 мыйзам кабыл алынган. Анын алкагында кыргызстандыктар төмөнкү талаптарды сактоого милдеттүү. Россиянын аймагына киргенден тарта календарлык 30 күндүн ичинде бир жолу манжа эзен мамлекеттик каттоодон өткөрүп, сүрөткө түшүүгө, Россияга барганда 30 күн аралыгында баңгизат же дарыгердин көрсөтмөсү жок психотроп каражаттарды колдонгон же колдонбогонун, жугуштуу жана ВИЧтен улам пайда болгон оорулар бар же жок экенин аныктоо үчүн медициналык кароодон өтүүгө, медициналык документтердин мөөнөтү аяктагандан кийин 30 күндүн аралыгында ички иштер министрликтин аймактык бөлүмүнө жаңыртылган медициналык документтерди көрсөтүп турууга. Эгерде кыргызстандыктар бул талаптарды аткарбаса, алардын Россиянын аймагында жүрүү мөөнөтү кыскарарын эскертишти. Мындан улам Кыргызстандын ички иштер министрлиги Россияга бара жаткан мекендештерге жогоруда аталган федералдык мыйзам менен таанышуу жана жаңы талаптарды сактоо сунуштарын айткан. Кыш мезгили келери менен жылуулук тотомуна уланбаган тургундарды түшүккө салат. Жалал Абад шаарындагы көп кабаттуу үйдүн жашоочулары мындай көйгөйдөн тажаган. Мындан уламалары жергиликтүү бийликке жана тиешелүү жактарга регион телеканалы аркылуу кайрылышты. Жылуулук берүүчү мекеме тутумга улоо үчүн тургундар арыз менен кайрылышы керектигин айтты. Кененирээк кийинки материалда. Суук түшөрү менен үйдү жылытуу мында чогулган тургундардын негизги көйгөйүнө айланат. Алар Жалал Абад шаарынын Барпсейил көчөсүндөгү номер 77 көп кабаттуу үйдүн жашоочулары. Бул көп кабаттуу үйдө жылытуу тутуму жок. Мындан улам жашоочулар кышында электр энергиясы менен үйдү жылытууга мажбур. Кышында мындайда обогреватель жагабыз да. Обогреватель жагабыз, анан ушу айтып атам го, 3 комнат болсо, бир эле комнатасында отурасың да. Наркы үйгө чыга албай, суу аябай. Сен коридорго чыгасың, неме кухняга чыгасың, кадимкидей кийинип алып чыгабыз да. Ансыз биз тамак жасай албайбыз. Ушул бир эле комната обогреватель менен күн көрүп атабыз да. Анан ага дагы светибиз атып кетет, кышында бардыгы саят. Тургундардын айтымында буга чейин жылуулук берүүчү ишканадан келип, тутумга улоону убадалап кетишкен. Андан кийин жашоочулар үйлөрүндөгү жылыткыч түтүктөрдү тазалап, каражатын даярдап турушкан. Бирок бул тилек ишке ашкан эмес. Жылуулуктан үмүт үзбөгөн тургундар тиешелүү жактар маселени чечип берүүсүнө ишеним артып турат. Азыр тем более балдарыбыз бар, неберелерим бар. Эми быйыл кышта кандай чыгып кетебиз билбеймин. Ошо кайрылып атабыз да, бизге отоплениега жардам берип койгула деп. Бир жыл ушу жасап беребиз дегенде биз баарын үгүттөп, даярдап акчаларды кармасак келбей калышты. Ушу менен кайра элдердин көңүлү калып кетип, отопление боюнча мына быйыл да козголуп атабыз. Бизге ушу отопление кылып берсе жакшы болот эле. Бизге жардам берип колун сунса, то элдер дагы карап турбайт. Biz daha kança % bolsa koşup топтоп берет элек.
Жашоочулардын мындай арызына байланыштуу Жалал Абадтагы райондор аралык жылуулук менен жабдуу өндүрүштүк бирикмесине кайрылдык. Мекемеден билдиргендей, бул үйлөрдү жылуулук тутумуна улоо оңой иш эмес. Маселенин баары каражатка барып такалат. Мындан улам бул ишти кийинки жылдардан тартып иш планга киргизүү керек. Канча элдер ошо эртерээк заявление жазып өтүрсө, эртерээк киргизип, эртерээк уласа болот ошол үйлөрдү. Бага айткандай эле план берип кайтага киргизип ал жерге чоң насостор коюшубуз керек, котельный коюш, котел коюшубуз керек. Котел койбосо аны жылуулукту бере албайт, требуемый жылуулукту бере албайт. Ошон үчүн котельный ичин да өзгөртүшүбүз керек, трассаны да өзгөртүшүбүз керек. Ошо баардыгы келип акчага такылат да, акчага. Жалал Абад шаарында жалпы 70 көп кабаттуу үй жылуулук системасына туташтырылган. Быйылкы жылы дагы 10 көп кабаттуу үй жылуулук тутумуна кошулуп жатат. Мекеменин маалыматына караганда, бул үйлөрдүн жашоочулары 2018 жылы тутумга уланууга арыз беришкен. Жалал Абадтагы райондор аралык жылуулук менен жабдуу өндүрүштүк бирикмесине караштуу 18 откана шаардагы социалдык мекемелер жана көп кабаттуу үйлөрдү жылытат. Анын көбүндө көмүр, мазут жагылат. Ошондой эле газ менен иштетилгендери дагы бар. Учурда 2000ден ашуун абонентти жылуулук менен камсыздап келет. Жылуулук температуранын өзгөрүүсүгө байланыштуу болот. Аны мен айта турганым 3 суткада күн түндү средний эсептегенде +8 градус болуш керек. Ошондо бизден Кыргыз жылуулук энергиянын филиалыбыз биз. Бизге ал жактан команда келет. Андан тышкары дагы биздин мэрия, биз ушул Жалал Абад шаарында турганыбызга байланыштуу мэриянын буйругу болот. Ошонун негизинде биз жылуулукту беребиз. Жалал Абад облусунда социалдык мекемелерди жана калкты кыш мезгилине даярдоо иштери 58% аткарылган. Облус боюнча 29 откана бар. Ага жалпысынан 222 000 тонна көмүр керектелет. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион. Мындан 54 жыл мурда Ашар ыкмасында курулган ушул кезге чейин бир да жолу оңдоп түзөөдөн өтпөгөн эски мектептин жаңы имараты курула баштады. 2007 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан кооптуу деп табылып, өмүрүн тобокелге салып, билим берип келген мугалимдер бул саамалыкка кубанып турушат. Баткен районунун Кыштоот айылындагы жаңы билим уясынын курулушу боюнча аймактык кабарчыбыз баяндайт. 11 жыл бою окууга ылайыксыз, ал эмес кооптуу мектепте орто билим алып жаткан Мадина заман талабына жооп берген имаратта окууну кыялданып келген. Бирок кыялы кышкысын суук окуу классы менен кошо кала турган болду. Саналуу айлардан соң дубалдарынан жарага кеткен, шыбы урай баштаган. Ал эмес пайдубалы чөгүп, сыз жыттанган мектеби менен коштошот. Эми анын жаңы кыялы жогорку билим алып келип, өз айылындагы мектепте мугалим болуу иштөө. Анткени ал окуган Кыштоот орто мектебинин жаңы имараты курула баштады. Биз өзүбүз окубасак дагы инилерибиз окуп жаткан үчүн биз аябай сүйүнүп, кубанычтабыз. Биз деле ошол жаңы типтүү мектептерде окууну аябай самап жүргөнбүз. Биздин жогорку окуу жайда окуп келип, биздин деле тилектерибиз, максаттарыбыз бар. Ушул жерге келип, мугалим болуп, жакшы кадрларды чыгаруу биздин деле ниетибиз. Элеттеги эски мектеп жарым кылым мурда Ашар ыкмасында курулуп, билим берүүнүн талаптарына эч ак эле жооп бербей калган. Имарат жыл өткөн сайын адам өмүрүнө да кооптуу экенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги да тастыктаган. Бийлик тарабынан ушул кезге чейин көңүл бурулбай, сабактар өтүлүп келген. Биздин мектеп 1968 жылы Ашар жолу менен салынган, 150 орунду болуп, бирок ушул 68 жылдан бери бир дагы капремонт болгон эмес. Биздин мектеп 2007 жылы авариялык абалда деп МЧС тарабынан акт түзүлгөн. Быйылкы окуу жылында Кыштоот орто мектебинин жаңы имаратын куруу аракеттери башталды. 68 миллион сомго багаланган имарат 2 кабаттан туруп, 150 окуучуга ылайыкташтырылат. Учурда пайдубалы түптөлө баштады. Көптөгөн жерлерге кайрылганбыз. Мурда депутаттарга кайрылдык. Ар бийлик алмашканда губернаторлорго, акимдерге бара кайрылып жүргөнбүз. Бирок насип буйруп, туз буйруп, мана быйыл кызыл биздин Кыштоот айылы үчүн өтө жакшы жылдардан болду да. Мына Кудай кааласа мектебибиз салынып, пайдаланууга алына баштады, алынып атат. Бул 150 орунду типовой мектеп, спорт залы менен кошо.
Облыс аймағында жалпысынан 40-ка жақын социалдық объектілердің құрылышы жүріп жатады. Анын içinde 8 билим уясы заман талабына ылайыкташтырылып курулууда. Алардын 3-өсү жыл аягына чейин пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Баткен районунда көп жылдан бери курулушу бүтпөй келген Орто Боз айылындагы Момунов орто мектеби 150 орунду. Кудай буюрса ушул мектеп быйылкы жылдын аягына чейин толук бүтөт. Андан сырткары Каламжай районунда 2 мектебибиз бар. Кальмион айылында Кальмион мектеби, анан Кайтмас айылында 275 орунду мектептер. Быйылкы жылы билим күнүнө карата жалпы 5 мектеп пайдаланууга берилди. Аны менен катар эле тажик агрессиясынан облуста жалпы 10 мектеп жабыркап, анын 2-өсү такыр жараксыз абалга кептелген. Ага карабай тез арада калыбына келтирүү аракети көрүлүп, айрымдарын түп тамырынан жаңылоо каралууда. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн соттолгон автоунаалары мамлекетке өткөрүлдү. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда Атаян кызмат кылмыш жаза кодексинин 261 беренесинин 1-бөлүгү боюнча ыкчам иликтөө иш-чараларын жүргүзүшкөн. Натыйжада жалпы басы 33 миллион сомдон ашык суммадагы премиум класстагы 5 соттолгон автоунаа мамлекеттен карамагына өткөрүлдү деп айтылат маалыматта. Азыркы тапта уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү тартып алган акча жана материалдык каражаттарын легалдаштыруу, ошондой эле алардын мыйзамсыз иш-аракеттерин каржылоого катышкан адамдарды аныктоо боюнча ыкчам издөө иштери жүрүп жатканы кошумчаланды. Бишкек шаарында жайгашкан Панфилов көчөсүнүн жолун оңдоп түзөөдөн өткөрүп пайдаланууга берилди. Жаңы жолдун ачылыш аземине Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров катышып, жергиликтүү тургундар менен пикир алышты. Абдыкадыров шаарды көрктөндүрүү жана жашоочуларга ыңгайлуу шарттарды түзөө максатында мамлекет тарабынан бир канча ири долбоорлор ишке ашып жатканына токтолду. Кененирээк кийинки материалда. Бишкек шаарынын 1-Май районуна караштуу Панфилов көчөсүнүн жолдору жаңыланып, асфальт төшөлдү. Бүгүн жаңы жолдун ачылыш аземи болуп, иш-чарага Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров жана аталган көчөнүн жашоочулары катышты. Жолду куруу долбоору 2016 жылы иштелип чыккан. 2022 жылдын 20 майында курулуш иштери башталып, 5 ай аралыгында бүтүрүлгөн. Жолдун жалпы узундугу 730 метрди түзүп, 6570 метр квадрат жерге асфальт бетон төшөлгөн. Азыркы учурда реконструкциялоо жумуштары жалпысынан бүтүп, пайдаланууга берилген турат. Жолдун узундугу 730 метр. Жолдун туурасы 9 метр. Андан тышкары жөө адамдар үчүн тротуарлар жана ирригациялык системалар каралган. Андан тышкары айта кетүүчү нерсе, бул 1-Май роудус аркылуу өтүүчү жаңы жол салынды. Мурун бул жерден ошол 1-Май роудус аркылуу только жеке жөө адамдар гана өтүүгө мүмкүнчүлүк болсо, азыркы учурда Медеров көчөсүнөн тартып Акынбаев көчөсүнө чейин автомашиналар өтө турган автомашиналар өткөнгө толугу менен мүмкүнчүлүк ачылды. 30 жылдан бери, союз учурундан бери бул көчө жасалган эмес. Осмонов Дүйшөналы агай Панфилов көчөсүнүн жашоочусу. Аталган жерге көчүп келгенине 45 жылдын жүзү болгон. Бул убакыт аралыгында жолдун азабын далай көргөнүн айтат. Жада калса автоунаалар каттабай балдарды мектепке, бала бакчага алып барууда кыйын болгон. Эми мынтип жаңы жол курулуп, баарыбыз жетине албай кубанып турабыз дейт. Элдердеги больница, магазин, школго барыш кичине оорураак болуп атканда, себеби тротуар жок, тар эчтеке. Өтө албайт, айланып өтүшкө туура келген. Шыгылып проблемалар аябай көп болгон. Мына азыр бул жолдун салынышы менен көп проблемалар чечилди деп койсок болот. Шаарыбызда көп эле өзгөрүүлөр болуп, жолдор салынып атат, жакшылыктар болуп атат. Бийликке дагы рахмат айтып коюшубуз керек. Жолубуздун абалы дөңгүл таш болчу. Араң башчыбыз. Быйылкы жылдын эсебинен бул сыяктуу 4 көчөнүн курулуш иштери аяктаган. Кала тургундары үчүн жол тармагында эле эмес, транспорттук жактан да жетиштүү шарттарды түзүү аракеттери көрүлүүдө дейт Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров. Биздин Бишкек шаары бардык шаарлардан жакшы болуп атат. Мен ошондой дух менен жүрүп атам, башка шаарлардан жакшы болуш керек. Жакшы жолдор болуш керек, жакшы көпүрөлөр болуш керек. Дагы чоң проекттер бар. Мына эмки 3-фазасы боюнча 4
транспортный развязка бар. Развязкада шаарды биринчиден кооздойт, экинчиден пробка маселесин чечет. Мына быйыл эле мына 5 сиздер менен чогуу 5 көпүрөнү ачтык да. 5 көпүрөнү ачтык. 4 мындай тупиковый жолдорду ачтык. Эске салсак, аталган жолдун курулушу Бишкек шаарынын жол тармагын өнүктүрүү долбоорунун алкагында Кытай грантынын эсебинен ишке ашырылган. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Буга чейин башкы прокуратура Бишкек мэриясына кылмыш иши ачылгандыгын, анын негизинде мамлекетке 154 миллион доллар зыян келтиргенин ачыктаган болчу. Аталган маалымат боюнча кала мэриясы түшүндүрмө берип, четке каккандай. Мындай пикирлерин тийиштүү ишканалар маалымат жыйын куруу менен түшүндүрүшкөн. Бул боюнча кененирээк кийинки материалда баяндалат. Бишкек мэриясы автобус сатып алганда мамлекетке 154 миллион 800 миңден ашуун сом зыян келтиргенин 5 октябрда башкы прокуратура кабарлаган болчу. Анда жооптуу кызматкерлер мыйзамда белгиленген конкурстук тооруктарды өткөрбөстөн жана буга чейин өткөрүлгөн конкурстардын жыйынтыктарын эске албастан 2022 жылдын 15 августунда Золтонг Бас Холдинг Co. Ltd компаниясы менен бир данасы 91 миң АКШ доллары, жалпы суммасы 10 920 миң АКШ доллар болгон 120 даана чоң сыйымдуулуктагы жүргүнчүлөрдү ташуучу автобустарды алып келүү боюнча мыйзамсыз келишим түзгөн. Мындан тышкары конкурстук документациянын талаптарын бузуу жана бир нече мыйзамсыз аракеттер көрүлгөнүн маалымдаган болчу. Прокуратура тарабынан ачыкталган маалыматтардын негизинде Бишкек мэриясына караштуу транспорт жана жол инфраструктурасын өнүктүрүү департаменти маалымат жыйын уюштурду. Аталган тармак прокуратура тарабынан айтылган маалыматтарды четке кагышууда. Анткени кетирилген кемчиликтердин негизинде конкурстук комиссия катышуучулардын бардык сунуштарын четке кагып, бир топ катачылыктардан улам сынак жараксыз деп табылганын билдиришүүдө. Айдын аягы июльдарда ошо августтун башынан баштап биз башка автобустарда карап келгенбиз да. Анан ошо Золтонг менен түсүп келгенден кийин булар 88де берип аткан 88 миң доллар менчи. Ошо азыр карап келсем мындай автобус жок. Бул деген грузовой машина чыгарган завод экен да Кытайда. Ошо эле жазылып калыптыр, заявление түшкөн прокуратура боюнча. Анан ушуну сена менен карап атышат да прокуратурачы. Место доставки боюнча айтып кетсем, бу жерден договор мынакей менин алдымда турат. Биякта договордо жазылып турат. Бизде обеспечение ДАП деп турат. Бул ДАП деген биздин Кустанайский 121 базасына чейин автобус келет деп. Бу жерден жазылып турат мынакей. Магу башын тартып алсаңар деле болот. Тендер, конкурстар өтүп атканда өзүңүздөр билесиздер. Тендер деген эле сөз эң арзан техниканы сатып алыш керек деген жана аң сезимге сиңип калган. Бирок биздин принцип боюнча биз техниканын арзанчылыгына эле карабай, сапатына дагы чоң көңүл бурдук. Анткени бул 1 миллиард сом. Бул биздин шаардын тургундарынын акчасы. Кайрадан каралып чыккан документациянын негизинде конкурс жарыяланып, Золтонг компаниясы жеңүүчү аталып, 15 августта 120 автобуска келишим түзүлгөнү маалымдалды. Анын автобустары техникалык талаптарга жооп берген жана жабдуулардын бирдигинин баасы атаандаштарынан 20% төмөн болгон. Прямой метод менен биз именно завод менен түсүп, ушу автобустарды карап, мына бир 2 жума текшерип, анан кийин кол коюлган автобустарда азыркы маалда мен ойлойм, биздин бюджетке наоборот 300 миллиондой эконом болду окшойт да, менин эсебим боюнча. Анда эсептеп тактап берем. Бияктан анча-мынча кичине чыгып кеткен маалыматтар мындай туура эмес маалымат чыгып кеткен да. Бул жылы Бишкек шаарынын транспорттук каттамын жакшыртуу үчүн бюджеттен алгачкы ирет 1 миллиард сом бөлүнүп берилген. Анын негизинде 3 этап тагыраагы Европа банк аркылуу 140, Азия банктары аркылуу 120 электробус, 3-чү баскыч менен бюджеттен бөлүнгөн каражат аркылуу 120 автобус ноябрь айынын аягында алып келүү күтүлүүдө. Аталган долбоорлор шаардагы жол тыгындарды азайтуу максатын көздөйт. Автобустар келип калса, бир автобус жок эле дегенде 4-5 микроавтобустун ролун ойнойт. Жанагы өнүккөн шаарларда, өнүккөн мамлекеттерде выделенная полоса для общественного транспорта баарыңарга маалым. Ошондой долбоор бизде дагы эмки жылдан баштап ишке ашат.
Жогоруда аталган долбоорлордун алкагында Бишкек калаасы микроавтобустардан арылуу ниетинде турат. Жалпысынан шаар боюнча 476 автобус калкты тейлөөдө. Ал эми толук кандуу элди ташуу үчүн шаар боюнча болжолдуу 1,5 миңге чукул автобус керектелет. Эскерсек учурда Бишкек мэриясына кылмыш иши ачылып, тергөө уланып жатат. Нурзада Сыдыкова, Алымбек Бектурганов, регион Бишкек. Ош шаарына Өзбекстандан алып келинген автобустарга айдоочулар керек. Ошол күнгө чейин жалпысынан 70 айдоочу атайын адистердин окуусунан өтүштү. Дагы 30га чукул жарандар ишке тартылары айтылууда. Бүгүнкү күндө жаңы автобустар ишке берилбей жатып, айрым тургундар тарабынан сындалып, сапатына кызыккандар да жок эмес. Мындан улам кабарчыбыз Асель Сыдыкова жаңы автобустарды жеринен көрүп кайтты. Ош шаарына Өзбекстандан алынып келинген автобустар каттамга чыгууга даяр. Жакынкы күндөрү автобустар шаар тургундарын ташый баштайт. Жаңы автоунааларды башкарууга тажрыйбасы бар айдоочулар тандалып алынды. Алар Самаркандтан келген атайын адистердин окуусунан өтүп, жумушка чыгууга даяр турушат. Двигательдерин 104 аттын күчү бар. Простой, баарда комплектация, амортизация рельсорлуу. Жүзүнө 18 салар кечет. Анан бул мотору жакшы, мына жимиште, себеби бул Япониядан, Өзбекстан менен Япония биргелешип чыгарган автобустар экен. Себеби булардын мотору менен моосуна узак мөөнөт иштешине биз көзүбүз жетет да, эмнеге дегенде булар ошо прямой заводдон келип, анан бул жерде собирать этилет экен да. Кудай кааласа эми жакында кичине иштери калды. Ошо иштерди кылсак буйрса, Кудайым элдин кызматына иштеп беребиз деген үмүтүбүз чоң. Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасы айдоочуларды ишке кабыл алууну улантат. Азырынча 70ге жакын айдоочу даярдалган менен бул жетишсиз. Мындан улам Д категориядагы айдоочулук күбөлүгү бар тажрыйбалуу жарандар жумушка орношсо болот. Биз негизинен эски айдоочулардан биринде калганыбыз жок. Эски айдоочулар эски автобустарда калышты. Биз жаңы айдоочуларды башкадан подбор менен алдык. Аларга конкурс жолу менен алып атабыз. Bizde комиссия бар. Ошол комиссиянын негизинде ар бир айдоочуларды тыкан сыноодон өткөзүп атабыз. Bizde айдоочулар бар. Эгерде мүмкүнчүлүгүңөр болсо айдоочулардан да суроо талаптарды берсеңиздер болот. Автобус Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фондунун келишимдерине ылайык алынып келинген. Каражаттын 50 миллиону өкмөттүн грант түрүндө берилди. Муктаждыктан улам капчыкка ылайыкташтырылып алынган автобустар пайдаланууга берилбей жатып, айрым тургундар анын сырткы көрүнүшүнө карап сындап, сапатсыз экенин айтышууда. Алматыда аябай көп, Душанбеде бар. Вот Түркменистан алып атат бул автобустардычы. Албетте бул жөнөкөй. Бизге айтты заводчу, мына 60 миң долларлыгыбыз бар деди, биди укмуш деди. Бирок сапатына жооп бере албайбыз деди. А булар жакшы жери Оштун любой устасы оңдоп, мындай минип кете турган простой автобус да. Ошон үчүн бизге эң негизги маселе биз жарандардын муктаждыгын канааттандырышыбыз керек. Ал муктаждык бүгүн элдер автобуска муктаж. Аялдамаларды эртең менен кечинде толуп калып атат. Мына жеке маршруткаларды көрүп атасыз. Алар жеке сектор экен да, каласа кетип калат, каласа келбей коет ишке. А когда биз муниципалдык автобуска болгондо конкреттик график коебуз. Саат 9га иштейт. Троллейбузда көрүп калсаңар, 8-9 иштеп атат да. Ошон үчүн албетте биз аларды сындап туура кабыл алабыз. Кошумча маалымат катары айта кетсек, Ош шаарында эл ташыган маршруттардын саны 1200 түзөт. Күнүнө анын 700гө жакыны каттамга чыгат. Мындан сырткары 30 автобус, 35 троллейбус жүргүнчүлөрдү тейлейт. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, регион телеканалы, Ош шаары. Жалал-Абад шаарында 478 үй бүлө жөлөк пул алып келет. Мындан улам өлкө башчысынын дебилгеси менен жакырлыктан чыгуунун жолу катары аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана жакыр жашагандар үчүн кайтарымсыз социалдык көмөк долбоору иштелип, 100 000 сомдон акча каражаты өлкө боюнча берилүүдө. Долбоордун алкагында шаар боюнча 50 үй бүлө да каражат алып, учурда ишкерлигин жүргүзүүдө. Айсулуу Нышаналы кызы 5 баласы үчүн жөлөк пул алып келген. Эми ал ай сайын жөлөк пулду күтпөстөн кайтарымсыз социалдык көмөк долбоорунун алкагында 100 000 сом алып, шаардын чет жагында жайгашкан аймакта чакан үйдө ишкерлигин баштап, учурда кышкыга балдар үчүн куртка тигип жаткан кези. Сезонго детский куртка чыгарып атам. Бишкектен даяр алып, берден даяр тигип бүтөрүп салып берем. Ал жакта мага жума сайын салып турушат. Азырынча пока жүрүш элек, местан бүтөрүп алып, анан кийин дагы жаныма бир кыз алып иштетем.
Айсулу сыяктуу тигүүчүлүк менен алек болгон долбоордун катышуучусу Бурулкан Исманалиева да Батирде жашаган үйүндө цех ачкан. Учурда буйрутмалар кезеги менен келип, иш менен алек болгонуна кубанууда. Батирден чыккан бир утур сыяктуу болуп кетти. Алганыма 1 айдын жүзү болду. Мына 1 айдан бери мен көп адам кийимдерин тиктим. Үй бүлөгө белгилүү бир деңгээлде финансы жагыбызга салым кошуп атам деп аябай кубанычта болуп атам. Жалгыз бой эне Аттыргүл Насырова да шаардык мэрия аркылуу жарыяланган маалыматтарды окуп, 2 ай мурун социалдык контракттын негизинде Борбор калаадан косметология жаатында окутуудан өтүп, чакан ишкерлик ачып, киреше булагын көбөйтсөм деген тилекте. 100 миңге муктаждыктардын бардыгын алдым. Не керек болсо, азыр ошо пособияны деле күтпөй деле калдык. Мурун ушу пособия болсо, кызым садигине бере койсом, же болбосо кызыма шым алып бере койсом, кызыма банан алып бере койсом деп күтчү элек. Азыр күтпөй деле калдык. Учурда шаар боюнча 50 аз камсыз болгон үй бүлөлөргө социалдык келишимдин негизинде берилген 100 миң сом менен ишкерлигин баштагандар тигүүчүлүк, сүттү кайра иштетүү, мал жандыктарын багуу, эчкинин сүтү, такси кызматын көрсөтүү жаатында унаа алуу, нан азыктарын бышыруу, соода сатык, сулуулук салондорун ачуу жана тамак аш өндүрүшү сыяктуу чакан ишкерликтер ачылган. Действительно колдо жоктор алды. Колдо жокторго берди. Оны эме кылыш кереги жок. Мен дагы эле өтө эле эме болуп жашабайт элем. Балдарым көп үчүн берди. Мен ыраазымын. 100 миң сомго ээ болгон жарандар күнүмдүк тиричилигине эмес, аны атайын иш баштоого жумшалууда. Берилген каражаттын кайда жумшалып иштетилип жатканы тууралуу мониторинг жүргүзүлүп турат. Үй бүлөгө көмөкчүлүк пулун алган 748 үй бүлөнүн ичинен 50 үй бүлө тандалып алынган. Бул 50 үй бүлө негизинен ар кандай тармактагы ишкердикти баштап отурушат бүгүнкү күндө. Акчаны алгандан кийин бул үй бүлөлөр өздөрүнүн жашоосун оңдоп кетүү үчүн, социалдык жактан көз карандысыздыктан чыгуу үчүн ошол ишкердикти баштап кетүү максаты коюлган. Учурда республикалык бюджеттен 292 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Өлкө боюнча 2800 аз камсыз болгон үй бүлөгө 100 миң сомдон гранттык социалдык жардам көрсөтүлүүдө. Долбоордун максаты эмгекке жарамдуу жарандар үчүн жаңы жумуш орундарын же өз алдынча иштөө шарттарын түзүү, жакырчылыкты азайтуу жана жумушсуз жарандардын санын кыскартуу. Кыргыз почтасы ачык акционердик коому уюштурган эпстолярдык жанрдагы дил баян сынагы боюнча жеңишке жеткен окуучулар сыйланды. Дил баян сынагына өлкө боюнча жалпы 18 миң окуучу катышкан. Андан 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду Жалал Абад облусунун окуучулары ээлеген. Бул иш-чара 9 октябрь бүткүл дүйнөлүк почта күнүнө карата уюштурулган. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Эпстолярдык жанрда жазылган дил баяндар сынагынын республикалык деңгээлдеги Эпстолярдык жанрдагы дил баян сынагы Кыргызстан боюнча жалпы 9 жаштан 14 жашка чейинки 18 миң окуучулар арасында өткөрүлгөн. Орунга жетишкен окуучулар бүгүн 7 октябрда Кыргыз почтасы ачык акционердик коому тарабынан сыйланды. Атайын иштектен келип Биринчи орунду Аксы районунун, экинчи орунду Ала Бука районунун, үчүнчү орунду Токтогул районунун окуучулары ээлешкен. Аларга уюлдук телефон, планшет, ноутбук белекке берилди. Биз билим берүү илим министри менен чогуу комиссияны жарыялап, независимый комиссия карап чыкты, 18 миң катты. Ошонун арасынан 3 окуучу биздики утуп, биз бүгүн атайын келдик, ошо белектерди берип. 3 окуучу Жалал Абад областынан болуп, анан өзү биз 15 призовой местаны эме кылдык, белектерди бердик. Победительдерди биз англис тилге которуп, анан Швейцария Бернге жиберилет. Дүйнөлүк почта союзунун комиссиясы карап чыгып, анан победителин тандап өзүнө чакырат Швейцарияга. Биринчи орунду Аксы районунун 8 класстын окуучусу Гүлгакы Аттокурова ээлеген. Бул сыяктуу иш-чаралар окуучуларга билимге болгон кызыгуусун арттырат деп билдирет. Биринчи орун болгондо абдан толкундандым, башкача болду. Бул дил баянды мен жартылай көркөмдөп жаздым. Ал эми бул дил баянды 2 жумадан ашык убакыттын арасында жазып биттим. Өзүн негизи орунга илешенбеген неме деле болгон эмес. Анан буну жөнөткөндөн аябай башкача болдум. Туалган ноутбукту мен олимпиадаларга колдоном.
сабактарга колдонуп, ушулар менен олимпиадага катышып, олимпиадалардан дагы жеңүүчү болом. Конкурстар, ушундай сынактар көбүрөөк болсо, биздин жаштарыбыз келечекте экологиялык маселесине мындай күйгөн, өзүбүздүн жаратылышыбызга деги эле коомго бир жакшы иштерди жарата турган муундар болот, жаштар өсүп келе жатат деп айткым келет да. Эскерте кетсек 9 октябрь бүткүл дүйнөлүк почта күнү. Ал 1969 жылдан бери белгиленип келет. Айбек Исабеков, Замирбек Тойшубаев, Регион. Бүгін Қырғыз Республикасының президентінің Жалал-Абад областындағы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев Түркиянын Эзник шаарында өткөн 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында алдыңкы орундарды багынткан спортчулар менен жолугушуп, ийгиликтери менен куттуктады. Мелдешке Жалал-Абад областындагы Исхак Разаков атындагы спорт мектебинен жалпы 5 спортчу катышып, алардын арасынан 3-өө алдыңкы орунга ээ болгон. Алыш күрөшү боюнча 90 кг салмактар арасынан Айбек Камалов 1-чи орунда, 60 кг салмактар арасынан Касымбек Анарбаев 3-чү орунга ээ болгон. Ал эми түрк элинин байыркы аба күрөшү боюнча 70 кг салмакта Ирлан Казыбек уулу 2-чи орунду багынткан. Облус башчысы спортчулардан жетишкендиктери Жалал-Абад облусунун жана жалпы өлкөнүн сыймыгы экендигин айтып, дагы да аракеттенүүдөн талбоого чакырды. Өкүл ошондой эле спорт мектебинин машыктыруучуларына да ыраазычылык билдирди. Мен алыш күрөш боюнча Исхак Разаков спорт мектебинде тренер болуп иштейм өзүм. Кечеги болгон бүткүл дүйнөлөр көчмөндөр оюнунда алыш күрөш боюнча 90 кг күрөшүп келдим. 1-чи месттен алып, алтын медал камсыз кылып. Көчмөндөр оюндары Изник шаарында болуп өттү, Турциянын Изник шаарында. Аябай чоң деңгээлде болуп өттү, 102 мамлекет келди. Биздин залдан, биздин спорт школадан дүйнөлүк көчмөндөргө күрөш боюнча ошол жерге 5 балабыз кеткен. 5 балабыз азыр 5өдөн 3өө ийгилик менен Кудай кааласа кайтып келип атат. 1 балабыз 1-чи месттен алып, 2-чи месттен 3-чү месттен алып, ийгилик менен кайтып, Кудай кааласа жакшы бир Кыргызстаныбызга ийгилик менен кайтып келди, Кудай кааласачы. Регион телеканалынын күндемия маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан да көрсөңүздөр болот. Жума күнгө даярдалган жаңылыктар мына ушулар менен жыйынтыкталды. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.